Талант Турдумач. Алмаз Акынжанович, мен кечеги Акылбек Үсөнбековичтин мага берген аэропорттор боюнча жообунан кийин бүгүн сизге Кыргыз Республикасынын президентине улуттук коопсуздук кызматынын башчысына кайрылайын деп чечтим. Мындан бир ай мурун дагы мен стратегиялык объектилердин кандай кесепеттерге алып кире турган келишимдер түзүлүп атканын айткам. Урматтуу кесиптештер, азыр министрлер кабинети Бишкектеги Манас аэропортун жана Ош аэропортун 39 жылга түрктөрдүн анча белгилүү эмес Ида Иншаат деген компаниясы менен меморандум түзүүнүн алдында турат. Мына 39 жылга биз аэропортторубузду сырткы башкарууга берип жатабыз. Муну Акылбек Үсөнбекович кече ушул жерде айтты. Бул абдан туура эмес. Анткени Дүйнөлүк банк IFC менен келишим түзүп, ошонун алкагында ачык конкурс өткөрүлмөк деген сөз берилген. Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди мына бергенин жатабыз. Бүт меморандум 2061 жылга чейин канчадан акча төлөп турабыз. Ошонун бардыгы жазылган мына каттар турат. Өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан биздин министрлер кабинети бийлик ошол түрктөрдүн Ида Иншаат деген компаниясы менен эч кандай конкурсу жок туруп аэропортторубузду карматканы калдык. Булар 557 миллион инвестиция кылабыз дейт. Мына азыр Манас аэропорту жылына 50 миллион доллардан киреше берип атат бизге. Жылына 5%дан өсүү болот дейт. Буну кандай түшүнсө болот? 207 миллион долларды биз жөн эле процент үчүн Түрк банкына төлөгөн атабыз. Мына ушул коңгуроону бүгүндөн калбай президентке Камчыбек Ташиевке жеткиришиңизди суранам мен. Өзүм дагы катаркуу кайрылам. Рахмат, 6-чы микрофон. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Биз улуттук кызыкчылыкты дагы эске алышыбыз керек. Манас аэропорту, Ош аэропорту бул стратегиялык объект. Ушул жерде межведомственный комиссиянын чечими турса дагы бул жерде ачык конкурстан өтпөгөн компания алып атыптыр. Аэропорттордун абалы начар. Туура эл аралык аэропортко жооп бербейт. Бүгүн күн тартибине аэропорттун жетекчиси келип бизге берүүчү суроолорубузга жооп берсе, ушул именно ачык конкурстан өтпөгөн фирмаларга эмне үчүн берип атканы боюнча. Андан сырткары мына каттамдар боюнча азыр мына туристтик сезон башталып, аябай нааразычылыктар болуп атат. Экинчи маселе, Министерство энергетиканын ишмердүүлүгү жөнүндө депутаттык комиссия түзүү боюнча күн тартибине сунуштайм. Үчүнчүсү, ар түрдүү маселелерди алып койсок бүгүн күн тартибинде аябай көп экен. Рахмат.